Арбаңыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, Маданият жүзү программабыздын бүгүнкү мейманы актер Жеңишбек Ысманов болмокчу. Аны мен Зинаида Алмазбекова алып бармакчымын. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Ден соолугуңуз жакшыбы? Саламаттар турасыздарбы өзүңүздөр? Анан учурда эле биз сизди каякта жүрөт, эмне иш менен алектенип жатат деп сураганыбызда, сиз ушу театрда репетициядан келдим деп айтып калдыңыз. Азыр театрда ремонт болгонуна карабастан репетиция иштери жүрүп жатабы? Болсо кайсы спектакльге даярдык көрүп жатасыздар? Рахмат. Ооба, азыр сиз айткандай эле ушу репетициядан кичине кечигип да келдим окшойт. Бизде эми ремонт ушул бир 2 жылдан бери болуп атат. Ага карабастан чыгармачылык деген токтоп калбайт экен. Алдыга жүрүп туруш керек экен. Ансарында ушу спектакльде бир Манастын уулу Семетейди кичине жаңы вариант, жаңычалап, Назым Мендебаев эл жүзүнө тартуулаганы турат жакында. Ал жерде мен Көбөштүн ролун, образын жаратып атам, буюрса. Анан жаңы көз караш менен, жаңы чыгарма менен буюрса элге тартуулайбыз деген үмүттөбүз. Манастын уулу Семетей. Көбөш деп калбадыңызбы? Канча жылдан бери бул негизи аткарып келесиз? Бул спектакль өзү негизи 30 жылдан ашты да коюлган. Анан ал жерде кийимдери болот экен, сахнанын жазалгасы, ошонун баары эскириги жеткендиктен байланыштуу кичине ошону жаңыртып, анан башкачараак азыркы заманга ылайыктап, көз караш башка да. Ошого ылайыктап анан кичине өзгөртүүлөр болуп жатат. Бул негизи Көбөштү эң биринчилерден болуп ушул Советбек Жумадылов, көп чоң залкар актерлор ойногон. Мен көрүп калдым, ушу Байдөөтов, Дүйшөнбек Байдөөтов агайыбыз ойночу. Андан кийин эле кичине дагы өзгөрүүлөр болуп, эмелер болду да. Агайыбыздын да көзү өтүп кетти. Анан бизге ылайык отуруп ошол ролду анан ойноп калдык. Бала чагыңызга сапар алсак, кайсы жердин кулуну болосуз? Ошондой эле деги эле бул чыгармачылыкка кандайча аралашып калдыңыз, кандайча келип калдыңыз дегендей. Нарын областынын Кошкор районунан болом. Мурун эми Сөңкөл совхозу болчу, Төлөк айылынан. Ошол жакта төрөлүбүз, бала чагыбыз өттү. Маданият чөйрөсүнө келгендин себеби менин эжем бар, ошол аркылуу келгем. Бирок негизи өзүмдүн кызыгуум бар болчу. Ал убакта азыркыдай медиа эмелер кичине азыраак эмес беле. 99-жылы келгем. Маалымат азыраак болчу анткени. Анан ошентип Туңгуш театрына бардым. Ал жерде болсо окууну бүтүп келгендер, анан опыт алгандар иштейт экен. Анан ошол жерде Жамал Сейдакматова эжебиз айтып калды, окушуң керек кичине деп. Боюң бар экен, үнүң бар экен, окушуң керек дегенден анан ошентип биздин Кыргыз драма театрынын алдында театралдык окуу жайда 3 жыл окудук. Андан кийин искусство институтунда окудум 5 жыл, ошентип 8 жылдай окудум. Ата-энеңиз тууралуу айтып берсеңиз, канча бир туугансыз? Ата-энем ошол эле мен туулуп өскөн Төлөк айылынан 4 бир тууганбыз, 4өөбүз тең эркек, экинчисимин. Эми эс учурунда ата-энем эме жумуштарда иштечи. Чыгармачылык жакка атаңыз жакын беле же апаңызданбы? Кимден келди деп ойлойсуз? Апам жагынан келди го дейм. Бир нерсе окуяны айтканда аябай ички дүйнөсү менен образга берилип, кайгырчу жерден кайгырып, күлчү жерден күлүп айтып берет да. Анан өзүм мындай, бирөө өзүлөр деле андай эмес. Чыгармачылыкка деле аябай жакын, аябай эме кылбайт да. Бирок ошол бир нерсени баяндап айтып берип атканда апам ушунчалык берилүү менен айтып берет. Бир жакта отуруп, актриса эле болуп алса болмок экен деп ойлоп койдум да. Сиз тапшыргандан кийин каршылыгын көрсөткөн жокпу ата-энеңиздер? Жок. Атам айтты, балам, каяка тапшырсаң ал өз эркиң, мен сени токтото албайм. Эң биринчи жараткан ролуңуз сахнадан? Узак сапардагы поезд деп Марбайжиевдин. Ошол жерден алгачкы дебют лейтенанттын ролун ойноп калдым. Шайыр Касымалиева эжекебиз партнер болду. Канчада элеңиз ошондо сиз? Ал кезде мен 21 болчумун.
Эмне себептен Шайыр Касымалиева менен партнер болдуңуздар? Жаш өзгөчөлүктөрү. Ошол чыгармада жаш лейтенант, анан ал жерде 30-тан ашып калган бир эме бар да, каарман. Ошол себептен лайык болуп калды жаштарыбыз дагы ошого чыгармага. Марат Козукеевдин Боронбай бийде Урмунхандын ролун аткардыңыз окшойт, э? Марат Козукеев ошол эме менен иштеп атып, анан мени чакырды кабинетине кирип. Сен бир ролго даярданбайсыңбы? Спектакль Боронбай баштагантабыз. Ошондо атаң дагы болуп калат экен деп ошентип баштады. Ормонду ушул образды бир чыгарып бер, ошону берейин деп атам, ойноп бер деди. Макул, аракет кылайын, колдон келишинче деп ошентип анан иштештик. Атаң дегенди кандай түшүнсө болот ошондо? Мен эме да, эми Кочкордон болгондон кийин уурубуз бир ормон менен. 6-7 аталарыбыздан тууган болуп калабыз. Кандай кыйынчылыктар болду тартылып жатканда? Ага чейин ал койгондон кийин каза болду. Анан улантып Назым Мендибайров дагы ушул спектакльди жандантты да кайрачы. Достчулук милдетин аткарып дегендей. Козукеев 2 айдай даярдады. Бүгүн бул картинаны, эртең башка картинаны жетишпей аткан, жакшы чала болуп аткан жерлерди даярдайт. Ушинтип анын баарын кошуп отуруп бир айда полный көрө албайт да. Анан ошо өлөрдүн алдында аягында эч кимибизди токтоткон жок, башынан аягына чейин ойногула деди. Башынан аягына чейин ойноту дагы баарын көрдү. Баарыбызга өзүнүн айта турган эмесин айтты. Бул жерде сен кичине мындайраак ойно, тиги жерде сен мындайраак ойно, бул жерде өтө бийиктетпе, өтө төмөндөтпө деп өзүнүн эмелерин айтты дагы. Көрсө мен кийин ойлоп калдым, ошол акыркы жолу экен да. Эртеси күнү репетицияга чакырган жок, эртеси күнү каза болуп калды. Өзүнүн керезин, акыркы керезин берип кеткендей болуптур да. Буга чейин баарын бириктирип көрсөтө элек көрө элек эле да, ошонун баарын бириктирип турган. Эми светтер коюла элек болчу, кийимдер тигиле элек болчу, но бирок ошо актердун эмелерин көрдү да ал. Кандай даярдаганын, кандай биринчи ошо эми кийимден мурун ошо актердун ички дүйнөсү керек, кандай состоянияда кандай образды алып чыгыш керек. Ошонусун көрүп алды окшойт. Ошондон кийин эле экөөндөн эле каза болуп калды. Кыйынчылыктар болду. Суук. Сахнабыз ал убакта дагы азыр дагы ремонттоп кичине жылып баштады окшойт. Ошондо декабрь, февральдарда, январларда репетицияларды кылып аттык. Сахнада суук болду. Суукка карабай иштеп аттык. Бүтүрүп алайын деп атты. Декабрларда экен. Суукка карабай иштедик, чыгардык. Каза болду, анан кичине токтоп турду дагы, анан эми улантыш керек болуп калды. Аты Керез деп коюлу элек эле, Боронбай бий эле болчу. Анан ошол Мараттын эмесине коем, ушуну токтотпойбуздан ушу Керез кылып калтырып кетти окшойт, атын да Керез коелу деп ошол байланыштуу болуп. Анан Данияр Жанжигитов ассистент эле Марат Байкен. Ошентип анан Назым Мендибаев экөө биргеликте жетишпеген светтерин койду, кийимдерин тактады, кичине мизансценаларын жетишпей калган эмелерин Марат жетишпей калган жерлерди толуктап бүтүрүп анан эл алдында койдук. Боронбай! Мен bir kızdı biriktirin деп kança hareket kıldım. Biri var biri oru. Özgöme üçüne gül tartkanım koymadı. Bağırını men olsam deydi. Başka biri olsa içine tağır oylanmaydı. Кандай сезимдер болду эми? Мисалы үчүн Керезин аткаргандай болдуңар да. Ошол мындайча айтканда. Ойноп элге тартылгандан кийин башка спектакльдерде андай эме
толкундуу сезимдер башкачараак өтчү, бирок бул спектакльди ойноп бүтүп эме кылгандан кийин как-то кайгы капа менен аралаш, муң менен аралаш кичине көзүдөн да жаштар болуп атты. Мурат Козгеев менен канча жылдай иштештик. бул театр актерлоруна тийиштүү болуш керек менимче. Кайсы ролду сиз театрда көбүрөөк ойнодуңуз, көп жыл ойнодуңуз? Рахимжан Оторбаевдин Тагдыр деген спектакли бар. 2005-жылдары Эгемберди Бекболиев сахнага алып чыккан, коюп. Ошол эмени спектакльди азыркы күнгө чейин ойнолуп келет. Деле маани бербептирбиз да, мынча болду, тигинче болду депчи. Труппа башчысы деп коет, ошол ар бир спектакльге чыккан сайын жазып турат. Бүгүн мындай ойноду, тиги ким ойноду, тиги состав ойноду, бул состав ойноду деп жазылып турат. Казакстанга, Атырау шаарына жөнөп калдык. Ушул Тагдыр спектакли менен бардык, барып башка Казакстандын 5-6 театры ойноду, Өзбекстан ойноду. Ошол жактан гран-прини алып келип кийин бул жактан силер айтып аткан эжебиз, труппа башчы эжебиз 500-үчү жолу ойноп келдиңер деди да. Күлдүк, 500 жолу ойноп турган спектакльди. Ошондо азыркыга чейин 15 жыл болду. 15 жыл, 500 жыл ойнопсуз да? Эң биринчи сериал ушу Мурат Мамбетовдун Чиркин өмүрдө орус чалыш Марлендин образын чалдырасыз. Эмне себептен ушундай бир образга тандап алды деп ойлойсуз? Мен деле ошо нарындын кулуну болуп эле, эт жеп эле ошол жакта мал кайтарып жүргөн кезимден эле ошо эмне үчүн шаардык деп атканыңыздын себеби бул менин кинодагы кастингдер болот. Ал жактан дагы Мурат байке карап, анан сен жарайсың деди. Ошентип сериалда ойноп калдык. Бир жери бар, Мухаммед Токтобаев, Чоро Думанов. Ошолорго барып алып, ассаламу алейкум Арбаки деп айтам да. Эмне үчүн Арбаки Мурат байке десем, жок ушундай керек. Өзүң орусча алыш болсоң, Москвадан келсең, Марлен каарманың, анан акцент менен да сүйлөш керек болуп калды. Ассаламу алейкум Арбаки деп. Ошондо бир өзүмчө бир эме болгон да. Анан элден кийин элдер көчөгө чыгып тааный баштаганда атыңды билбесең Арбаки келатат дешип калышты. Айылга барганда Арбак кандайсың деп калышты. Кайманат болуп мүмкүн да. Ошентип жүрдүк. Ассаламу алейкум Арбаки. Не дейт да? Сен десең Арбак окшоп турабыз. Азырынча биз түрүбүз айлар. Садык Шернияз ошо Курманжан датка тасмасында сизди башка бир образга тандап, бирок эмнегедир соңунда Кудаяр хандын ролун сизден көрүп атам деп айтыптыр да. Бул Кудаяр хан кандай адам экен? Канча күн тарттыңар, каякта тартылды? Буга чейин спектаклин деле ойносоңуз керек менимче, же ойногон эмес белеңиз? Буга чейин спектаклин ойногонбуз. Анда баласын Жаркынбайды ойногон. Анан кинодо бул Алымбек Татканы издешти көп. Ошолорго кастинг жүргүзүштү. Башка каарманды таап алышса, анан кийин мындай ролдор кете баштайт да. Башка каарман көптөн бери таба албай, анан мен дагы ошо Алымбек Таткага ойногом. Видео кастинг деп коет. Тоого барып алып, аттарды алып барып алып, Курманжан Датканын жаш кездери дагы болду көп ал жерде. Тандоолор көп убакыт болду да, мындайча айтканда 1,5 айдай болду окшойт. Кийин чалып калышты. Айтыш бөлүмүнөн сизди ушу Кудаяр ханга утверждение болду. Сакалыңызды албаңыз, буюрса жакын арада съемкалар башталат деди. Макул дедим. 1 айдан кийин башталды окшойт. Сакалым өсө баштады. 1 ай өттү, 2 ай өттү, ошо 1 жыл өттү. Көрсө деген Кыргызстандагы эпизоддорун тартып алып, анан Ташкентке, Өзбекстанга Кудаяр хан бизи өзүнчө жөнөмөк экенбиз.
Анан ошон үчүн аягында тартышмак экен. Аякта эми тарыхый жерлер көп эмеспи, ошол жактан тартылмак. Барбай калдык деген эме болду. Эмне себептен бара албаганыбызды билбейт экенмин. Анан бул жактан эле биздин кыргыз фильмден эле павильондон 1,5 жылдан кийин тартылганбыз. Эми кандай кылабыз бегим? Салыктын чүйгүнүн берип келген Фергана менен эле Ташкент. Ушундай эле каатчылыктагы Бухара калкын кыйнабай эле үйүн таап келатпайбы? Кокон ордосу кыйынчылыкта турганда жантай баштаган аркалык туугандарыңыз баш көтөрүп ордого акараат келтирип терс аяктанып аткан угуп атам. Антсе да сизди Ак Ордонун тузуна түкүрбөйт деп ишенем, бегим. Бул киного мамлекет тарабынан көңүл бурулган да. Бул фильмдин өзгөчөлүгү эмне болду? Тартылууда дегеле кино тууралуу айтып берсеңиз. Госзаказ топтоп мамлекет каржылайт албетте. Анан буга деген аябай дыкааттык менен жакшы профессионально караш керек, көз караштар менен. Аны чыгармадагы чыга турган, ийгиликтүү чыга турган чоң чыгармалардан болуш керек. Элге бир таасир бере турган чыгармалардан болуш керек. Кошумчасы бул жерде тарыхый дагы чыгарма болду. Союз учурунан бери бизде андай тарыхый чыгарма деле тартылган эмес. Кыргызстан эгемендиги үчүн жаңылык. Киного тартылгандар айтып жүрүшөт, таңкы 4-төн баштап съемка башталып атты. Биздин гример сакал мурутубузду жазап бүткүчө 1 саат өтөт. Ушинтип атып кечке чейин уланып атты деп. Сиздин учурда кандай болуп атты? Бизде грим жагынан бат эле болуп атты. Свет жагынан тияка коюш керек, бияка коюш керек. Натурада болсо свет кичине күндө тийип эме болуп турат эмеспи? Жана бизде кыргыз фильмде ушу чоң ангар павильон бар. Ошонун ичин хан сарай кылып салып курушкан да. Ошол маалда чагылдырып художниктер жакшы иштешкен. Мындай диван эмес. Ошол убактагы тактыларды орнотушкан. Ошол атмосфераны беришкен. Алымбек Татка аз кишиси менен чүйгө барып түшүптүр. Бузуку. Бөрү бала сет болбойт деген ушу. Аркалык туугандарына кошулайын деген экен да. Чабамын алайды. Тымысын башын алдыралы. Буга чейин ойноп түшсөң сизге мындай жеңил эле болсо керек, тарыхый окуяны билсеңиз дегеним да. Ошол даярдандым. 1 жыл мурун мага Кудайырханды ойнойсуң дегенден маалыматтарын издей баштадым, окуй баштадым чыгармаларын. Көрсө кандай адам экен Кудайырхан? Сиз чыгарманы окуган соң, иликтеген соң. Бул эми өзүнүн ошо доорундагы, бул эми акыркы хан да, Кокон хандыгын. Азыркы күнгө чейин ушу образда аябай талаш тартыш болуп келет да. Дал ушул Кудайырхандын образында, саясий мааниси бар болчу депчи. Сиздин оюңузда кандай? Менин оюмда дагы саясий мааниси бар, чоң фигура деп коебуз, Бул Кокон хандыгы деген эми чоң мамлекет болгон. Бөлүнүп кетпес үчүн аракетин жумшаган. Ар бир адамдын өзүнүн максаты болуп эмес, ошону кармап калайын деген эмеси болгон. Булар чачыратып бөлүнүп согуш баштабайын, бейгүнөө адамдар өлүп кетет. Бирок ошол эле учурда анын жанындагылары бөрк ал десе баш алган адамдар болгон. Ошолорду жаман көрсөтүшкөн. Бул мен изилдөөнүм боюнча, чыгармалар боюнча. Ал убакта жашаган жокпуз да, негизи айтам да. Урматтуу Курманжан Датка. Жок. Улуу урматтуу Курманжан Датка. Кокон хандыгыбыздын түркүгө
орустардын соккусунан солкулдап турганда ишенген таянчыбыз сиз жана алайдын шерлери болуп турат. Сизден жардам күтөбүз. Дагы эмне болду? Кат келиптир. Алайдан. Оку. Улуу даражалуу өкүмдар, кандыктын башында түшкөн кыйын ишке кабыргабыз кайышып, туугандык сезимдин чакырыгында өзүңүзгө жардамга келели деп элибизден белдүү киши издедик. Антсе кыйын кырдаалда бел болчу чыган туугандарыңыз бүтүн ордо кылычынан мерт кетиптир. Андыктан өкүмдар, бизде алсыз аял затынын арзыбаган жардамын кайдан таназар кылсын деген пикирде тек калууга аргасызбыз. Кокон шерлер ичинен тирүү калган жалгыз башыңызга эсендик тилеп, Курманжан датка режиссерлук кылып жүрөт, өзү каскадерго. Адилет Акматов сакалым тоже өсүп болчу, сакалыңды алышың керек деп. Эмне болду десем, кичине жашыраак бир студент бүтүп келген бир аспирантты ойнойсуң деп калды. Аласың дейт. Алам дейт. Эртегисин алып барсам күлөт. Эмне болду десем, эмне башкача болуп атат, сакал муртуң алсаң вообще жарашпайт го. Сакал мурту жок бир эмем бар, каарманым бар. Адилет Акматовдун Мурас сыры киносунда. Тааныштыбы ушу көрөрмандарың сиз экенин билдиби же билген деле жокпу? Тааныган жок. Эмне себептен буундай ушу сакал коюп жүрөсүз дайыма? Көрүүчүлөр үчүн деле кызык болуп атса керек эми. Же кыргыз баласы болгондон кийин, мусулман болгондон кийин деген. Эми бул мен өзүмө отуруп калды окшойт, ылайыкташып. Алганда Адилет айткандай бир башка сөздөр менен да айткан, аны айтпай эле коеюн эми. Жарашпайт экен деп. Чачыңызды да коюп жүрсөңүз керек, узунураак кылып. Чачты да. Мындан да узунураак болчу, азыр кичине кыскартып койдум. Сиздин берген интервьюңузда мынтип айтыпсыз да, жалаң эле терс каармандын образында калып калгым келбейт. Кээ бир ушундай образдуу кинолор келип калса мен баш тарткан күндөрүм болот деп айткан сөзүңүз бар экен интервьюңузда, Бирок ошол эле учурда дагы бир сөз бар. Жакшы актер роль тандабайт деп. Буга кандай дейсиз? Экөөнү карама каршылык келип атат да. Жакшы актер роль тандабайт дегенде, жакшы актер ошол жакшы роль болсо тандабайт. Анан чыгармада кээ бир азыркы чыгармаларыбызда кичине бир жетишпегендей чыгармалар бар да. Ошого жараша анан мен дагы кичине баш тартууга туура келип калат. Өзүңдүн образың чыкпай кала турган кылып жазып коюшат, баш аягы жок кылып. Анан ошого окуп туруп, анан кичине баш тартууга аргасыз болот экенсиң. Тажрыйбалуу актер катары оюңузду айтып аласызбы? Мисалы үчүн мүмкүн бул жагы чыкпай калыптыр, мындай кылсак эмне болот деп айткан күндөрүңүз болобу? Болот, айтканда, бирок жок, биз анда деген биз ошол чыгармадан башка жака чыгып кетип атабыз, мынтип атат, авторго айтсак болбойт, кошо албайм деген айткан сөздөр болгон. Ошондон улам 1-2 проектте баш тартканбыз. Ошол терс каарман болсо, ошону оң кылып ойнош, элдин жүрөгүнүн ордун табыш, ал актердун мастерствосунан болот. Баш тарткан дегенди мен айтат элем, ошол чыгарма кичине баш аягы жок болуп, анан ошол чыгармадан
түрткү болуп, мен ошон үчүн баш тарткан күндөр Болбосо болгон. терс каармандарга макулдуңузду берер элесиз да. Жакшы жазылса эгер театр. Эгер жакшы жазылса. Эми эмне себептен терс каарманды көрүшөт сизде көбүн эсе? Башында бир каарманды ушундай жаратып койсун, элдер дагы көрүп калганда. Театрда ойноп эле жүрөбүз, комедияны деле, оң каарманды деле, классиканы. Анан бизде ушундай эме бар да, экрандан мурун көрүп калышкан. Ким жарайт? Жеңишбек Усманов буга жарайт. Ал эмнеден көргөн? Тияктан көрүп калган. Келип ошол эле режиссерлорубуз театрды көрсө, кастинг өткөрсө, тигинтсе, мынтсе, балким башка деле оң терс каарман ойногондор табылат. Мен деле башка, балким башка ролго ылайыкташып отуруп калармын. Ар кандай болуп бар да. Жогоруда айтып калдыңыз, сиз терс каармандан тышкары мен комедиялык образ жаратылам деп. Сиз ошо Ракета киносун комедия жанрда тартылган. Марбайжиевдин кызы менен ойногонсуздар, ачылуусуна барганыбыз эсизде да, анан жакшы аткаргансыздар. Бул ролго кандайча келип калдыңыздар? Элдияр Турдумамбетовдун биринчи дебюту чоң киносу. Элдияр өзү көрүп эле Жеңиш байке болот деп сценарий жаза баштаган. Сценарий жазылганга чейин сиз бар болчуңуз, Мен бар экенмин да, көрсө кийин сурасам сизди көрүп жазгам деп деди да. Рахмат дедим. Сен эжеңди, ой, девушкамды. Ким ал вообще? Ошо шефиңди уурдап кеттик. Чакырды сөмкө талаага деп. Хорошо келдик, анан көмүлөсүңөр дейт. Анан кандайынан көмүлөбүз, элдердин башыңар эле чыгат дейт. Анан настоящий көмөсүңөр десем, настоящий көмөбүз дейт. Кой, анчалыкка кетпейли десем. Тамаша, эме кылабыз мындай. Казабыз жерди, анан бачок коебуз, анан бияна фанера кылып мойнуңарга, анан үстүнө топурак чыктап коебуз деди да. Касылганда мындай төп буштук болду, анан фанерлерди алып келип кийизди, анан үстүнө топурак эметип коюшту, анан эми кыймылдап көрөлүчү десек, мынтсек фанера уже эмете баштады да, топурактар билинипчи. Болбойт, көмүш керек деп туруп алды. Анан көмгөндө дагы топурак аябай оор экен, мындай кыйналдык, давление басат экен. Ракета! Мен машинам эмне болду эй? Каяктагы машина? Каяктагы машина? Эй! Руфина эмне болду? Руфина! Ысыктан эмес, ысыктан бул топурак аябай басат экен да, дем алганга да кичине эме болуп калат экен. Ошол жерде кичине бир 15-20 мүнөттөй тартты, бирок 20 мүнөттөн кийин чыдабай кеттик. Ала тоо ай. Бир кел. Ошоноюнчу асыртып чыгайын азыр. Болду. Болду сен дагы. Мойдун кино тасмасында сиз башкы каармандын ролун жараттыңыз да. Бул тасмага кандайча чакырылдыңыз? Мырза Айдаралиев биринчисин тарткан. Негизи мен ал жерде бир эле кичинекей эпизоддо ойномок экенмин. Башын ойноп коюп кетем. Кеткенден кийин эле калганы болсо спортсмен балдар. Актерлор эмес дейм, алар спортсмендер. Анан алардын башка эпизоддорун тартып келсе, кичине спортсмендигин кылат, актерлугун кылат дегендей кичине окшошпой калган окшойт да. Анан сценарийнин баарын бияка коюп туруп, анан ошо мага линияны анан мага ылайыктап, мага жазганда кошупчу. Ошентип биринчисин ошентип тартып кылабыз, анан биринчиси бүткөндөн кийин мунун экинчиси качан чыгат дешип суроолор болгон. Мырза экөөбүз экинчисин тарталы деп сүйлөшүп бир чечимге келгенбиз. Анан сценарийлер жазыла баштады. Бул жерден кантсек болот деп мен чогуу отуруп жазышып калдык. Мамыров, сен билесиң. Мен жазатайы барымды. Анан ошентип анан экөөбүз чогуу экинчисин тарта баштадык. 30% тартылгандан кийин демөөрчүбүз кичине банкрот болуп калды дагы. Анан 70%-ын өзүбүздүн күчүбүз менен тарттык. Ошентип тартып бүтөбүз. Элге көрсөтөбүз. Кинотеатрлардын баарына рекламаларды берип, 2 күндөн кийин карантин деп бүт жаап койду. Өзүн деле актады деп айта албайм. Жок, актаган жок. Эмнеге сен өлбөйсүң? Мен сатагын өлбөй. Качан бүтөт бул бар? Тобокелдикке баруу ошондон кийин коруп калдыңызбы тобокелдикке баруудан же бул сизге күчтен бердиби? Тобокел эмес, эми бул чыгармачылык чөйрөдө ар дайым кыймылда жүрүш керек, токтоп калбаш керек. Андай тобокелдер башыбыздан көп өткөн, андан дагы кыйынчылыктары да бар. Актерлор чыгармачылыктан тышкары эми бул жаңылык деле эмес. Театрда маянаңар азыраак,
жан багыш керек, үй бүлөнү багыш керек. Кошумча чыгым, мисалы үчүн Гүмөндар Абылов айткандай, жумушта жүрүп жумушум бар деп суранышат деген сөз бар да, эми айла жок, үй бүлөсүн багыш керек дегендей. Ансаардай сиз көп тамада болуп кетишти да, азыр убакыттын талабына ылайыктуу. Бирок мен сизди таң калганым, актерлук чебер мындай курсун ачтыңыз. Буга эмне түрткү болду? Жаш кезимден бери кыялдарым бар, ушундай эл алдына чыгып ойногум келет. Балдар айдылат да мага көп. Кээ бирөө айтат, мен ушу экранга чыгып өзүмдүн талантым, катылып жаткан таланттарым балким сиз ачып бере чыгарсыз деп. Бул театрдагы эле окуучу студенттер айтып атат да? Жок, сырттан. Сырттагы? Сырттан жолугуп калат. Кээ бирөө чалышат, жазышат. Ошондон улам мен дагы өзүмдүн тажрыйбамдан бөлүшөйүн деп чечтим дагы. Албетте кээ бирөөнүн кыялдары орундалбай калгандар болот экен. Убакыты жаш өтүп кетип калгандар болот экен. Ал эми бизде болсо театрдын окуу жайлары 17 жаштан 18 жаштагыларды алат. Убакыты өтүп кетет экен кээ бирөөнүн. Өзүмдүн тажрыйбаман бөлүшүп, кыялдарын орундатканга аракет кылып жүрөбүз. Аларда практика жүзүндө да көрүшөт. Камера менен кантип иштеш керек, съемочный площадкада кантип иштөө керек, үндү кантип жеткизүү керек, кантип кароо керек. Ачылбай жаткан кичинекей таланттарын ачып берүүгө, уялбай сүйлөөгө, уялбай тартынбай сүйлөөгө, камерага тартынбай ойноого, дикцияны кичине оңдоп бересизби деп. Ооба, мен да ошо сенске речь деп коет. Дикцияларды үндү туура коюп, ошого басымды көп жасайм. Эгерде сиздин курска катышуу үчүн кантип байланышса болот? Ошол эле блогер дейсизби, ошол эле журналисттердин үнүн ачам дейби, же жаш актерлор дейби? Мисалы үчүн тамашоуда жүрүп, мүмкүн актер болгусу келгендер бар. Кантип байланышса болот сиз менен? Мен Instagram бир акчам бар. Жеңишбек Исманов, дайреке жазса мен жооп берем. Кимден сага калдыңыз эле негизи сиз ошол боюнча? Менин биринчи эжейим Гүлшара Дуулатова болгон. Турган Бөбө Бообекова, анан Калича Сейдалиева. Үчөөнүн берүүсү албетте башкача болот. Программалары башкача. Бирок үчөөнүн тең, бирөөдөн окубай, ошо үчөөнү тең окуганга мен эжелериме рахмат айтам, сыймыктанам. Рахмат эжекелер. Фильмдерди которууда сиз үн коштогон күндөрүңүз болдубу? Чет тилдеги көркөм фильмдерде коштоолор болду. Бизде биле тургандардан болсо Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасын өзбек туугандар тартышты, кыргыздар менен биргеликте. Алар өзбекче ойношкон. Кыргыз көрүүчүлөрүнө кыргызчага которуш керек болуп, башкы каармандын Ильясты кыргызчага которуп үн коштодум эле. Бош убактыңызда эмне иш кылган жактырасыз? Эмнеден эргип аласыз, эмне кылгандан? Жаратылышка кеткенди жакшы көрөм. Ошол жака кетип калам бош убактымда. Анан муз тепкенди жакшы көрөбүз. Анан китеп окуганды жакшы көрөм. Биздин тарыхый чыгармаларды окуйм, кыргызча дагы классикаларды окуйм. Көрүүчүлөр үчүн да кызык болуп атса керек. Үй бүлөңүзгө карасаңыз, анан балдарыңыз дагы ошо чыгармачылык жолуна аралашабы? Сиздин балдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Балдарым негизи Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Экөө кичинекей да. Телевизордо мен чыгып ойноп атсам, карап туруп, ойноп атат деп коет болду. Өздөрүнүн иштери менен кылып жүрө берет да. Таланттары бар, бирок түшүп жүрүшөт. Кыска метраждуу кинолорго түшүп жүрөт, клиптерге түшүп жүрөт. Сиз алып барасызбы же өзүлөрү? Жок, өзүм алып барам мен. Өзүңүз, Өзүм алып барам. Сиз эми чыгармачыл адам болгондон кийин ар кандай ролдор болот, гастролго чыгасыз дегендей. Үй бүлөдө кызганыч болобу? Ушул суроого негизи көп деле маани бербептирбиз да. Мен бербептирмин. Андай чыгармачылыкта жүргөндө ушундай кызгануу башыман өтпөптүр. Тескерисинче ушу гастролго кетип баратканда киного эмне кылат, бой сюжети мындай экен, тигиндей экен десем, дагы бүгүн дагы кыздар менен дагы ойнойт турбайсыңбы деген деп эле коет болду. Анда жакшыраак кийинип бар деп кийимдерин үтүктөрүп берет дагы, ийгилик каалап коет болду. Демек, кызгануу жок. Мүмкүн кызганат, билгизбейт. Ичинен кызганаттыр эми, андай бирок эми ушунча жыл болду, өзү деле көрүп жүрөт. Мени чыгармачылыгымды колдойт. Жубайыңыз кайсы кесиптин ээси? Организатор.
искусство институтун бүткөн ал киши. Демек чыгармачылык жаатта бир кесипте экенсиздер да? кесиптебиз. Ошон үчүн түшүнүп эми мамиле кылаттыр. Кайсы мүнөзүңүз өзүңүзгө жакпайт? Кээ бирде айта турган нерсени убагында айта албай калган мүнөзүмдөрдөн жакпайт. Ысыкты суу илегенде чап дейт го. Мен ойлонуп, анан тиягын салмактап, биягын салмактагыча поезд кетип калат да. Уялчаксызбы? Бул актер болуу элекке чейин уялчак болчубуз. Эми анча уялчак эмес, эми кичине тартынуу болчу. Ошондон калганбы, анда санда кичине бар да. Сизди эми актер катары элдин баары билет. Андан тышкары көмүскө талантыңыз эл билбеген. Кичине илхом деп коет бизде. Ошол илхомубуз кээде кетип калат да. Анан кайра кайрылып келет да. Ошол маалда ата эне тууралуу, мекен тууралуу, албетте махабат тууралуу ырлары бар. Эч кимге көрсөтпөйм. Сырдуу тетрадь да, дептеримде. Катылуу. Күндөлүккө жазат экенсиз да? Күндөлүк. Качан ачасыз эми бул күндөлүктү? Мүмкүн кино аркылуу көрүп каласыз, буюрса кийин сценарий менен. Балким ошолорго кошулуп кетет. Туура айтасыз. Жакшы, ийгилик, буюрса сырлар ачылып келечекте көрүп калалы. Мен эми сценарийлер жазам, чыгармалар жазам, клиптерге кээде ошо сюжеттерди жазам. Кайсы ырчылардан? Сыймык Бешекеев агабыздын бир өзүңө деген ырын бөлөсү жаңыртып ырдап чыкты да. Айгерим Токтобаева деген. Укулуктуу кылып жаңылаптыр, жакты да. Жетим козудай болуп эле сүрөт менен эле ыр жакшы кетип атат да, анан сүрөт менен турат. Эмнеге мунун образ берип кичине клип кылып койсо болуш керек деген биринчи эме келди мага, ой келди дагы. Ал киши менен байланыштым. Саламатсызбы, ушул сиз ушул ырды ырдап коюп туруп анан клип тартпапсыз, 1 жылдай болуп кетипти. Просмотру дагы 5 миллион болуп кеткен, көп болуптур да. Сүрөт менен эле чыгарып койгон, ырын эле. Анан тартпайсыз десем, ошо тарта албай жүрөм, убактым болбой атат дейм, мен да Москвада элем деп. Бир сюжет жазып берейин сизге. Ушуну тартпайсызбы дедим. Жакшы болот эле, ушу таппай жүрдүм эле, кимге тарттырарымды, бирок тарттырмакмын деп калды. Анан чын өзүңүз эле тартып эмагыңыз деди. Дайындап, режиссерлук кылып, анан клибин бүтүрүп бергем. Буюрса сценарий жазып, кино тартам деген ойлоруңуз бар экен да. Тарыхый чыгарма болобу, авторский болобу, чыгармачылык жаатта ушу театрды анан кинону да чогуу алып кетүүнүн үстүндөбүз. Көмүскө таланттардан тамак жазганды жакшы көрөм. Эң жакшы үйдөн эң жакшы жасаганым лагманды жакшы жазайм, ганфанды жакшы жазайм, пловду жазайм. Начарыраак жасаганым кесме. Коебу. Кимден үйрөндүңүз бул? Бизде үйдө айтпадым ben, жалаң эркек болгондуктан кичине үй жумушундагы кыздар кыла жардам берип, кыздар кыла турган жумушту кичине мен жардам берчүмүн да апама. Апам үйрөткөн, мынтип жасайт, мынтип баштайт. Мисалы үчүн балдарыңыз атамдын тамагын сагындым деген күндөрү болобу? Мурун болчу. Сиз жазаңызчы ата дегенчи. Кийин кичине көптөн бери үйгө дагы жумуштардан баргыча эле үйдө келинчегим тамак жасап коет. Сизге чоң рахмат. Чыгармачылык эргүү каалайбыз. Көптөгөн жаш таланттардын ошо ичинде кыялында буркан шаркан түшүп чыкпай аткан талантын чыгаруусуна suurуп чыгып, ошого өбөлгө түсүп берип жатканыңызга, алдыдагы ошо көптөгөн сценарийлер жазып, кино болобу, клип болобу, эл үчүн кызматыңызды кылып, аман эсен жүрүңүз демекчибиз. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Бүгүнкү Маданият жүзүү программабыздын мейманы актер Жеңишбек Спанов болду. Эмки эфирден амандыкта жүз көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.